Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кол тийбестигинен ажыратылгандыгы жөнүндө өз пикирин билдирди. Парламенттин мындай кадамга барышын Атамбаев кышында эле билгенин жана тергөө боюнча чакыруу болсо барбай турганын айтты. Парламенттин бүгүн кабыл алган чечимди сиз кандай кабыл алдыңыз? Мен ал чечимди кышында эле билгем, кышында эле айткам. Ошол эле данышманым Фарид Абризимовиче мен ишенбеген мен айткабай. Булар жайга жакын чечим алат, мени камаганга аракет кылат. Алмазбек Шишанович, если вас вызовут на допрос, ваши действия? Ну, я уже открыто сделал заявление, что мы уже вышли больше года назад из правового поля. И, к сожалению, я вижу, что в это поле мы уже не вернемся при этой власти, потому что эта власть имеет только своих людей защищать, а тех, кто ей не нравится, сажать под любым поводом. Андан тышкары мурдагы президент учурда укуктук иштер калыс жүрбөй жатканын жана азыркы бийликти тааныбай турганын айтып, кол тийбестигинен алынышына байланыштуу тарапташтары митинг уюштурса, чогуу чыга турганын кошумчалады. Азыр президенттин бийлигин тааныйсыз да? Сооронбай Жээнбековдун президент деп. Мен аны мурун эле айткам, тааныбайм. Кошукта элдер чыкса сизди колдоп, кандай реакция болот сиздин тараптан? Мен дайыма эл менен болом. Мен дайыма эл менен. Кандай? Чогуу барасызбы кошукка? Кочо митингге Эмнеге жол барып бересизби? атпайм? Сөзсүз да. Мен эл менен. Ал эми саясий талдоочу Айданбек Акматов мурдагы президенттин мындай кадамдарын чоң жаңжалга баргысы келип жаткандан кабар берет деп талдады. Андыктан мындай учурда кылдаттык жана шеберчилик кылып, бул ишти мыйзамдын негизинде алып кетиш керектигин билдирди. Атамбаевдин кол тийбестигин алуу процесси күтүлгөн нерсе десек болот. Бул эми ушул окуялардын өнүгүп келатышы мына ушуга алып келмек. Атамбаев болсо алдаган өзү абдан катуу чоң бирдемелер менен, тобокелчилик менен баратат. Ал мен керек болсо атышам деп жатат. Керек болсо булар легитимдүү талаадан чыкты, мыйзамдуулугу калбай калып атат бул бийликтин деп конфронтациялык нерсени абдан көтөрүп баратышат. Ошол Атамбаевдин азыр кой таштагы үйүндө таштардын төгүлүп, балдардын чогулуп жатканы дагы мына ошол конфронтациядан кабар берет. Эң негизгиси Атамбаев мүмкүн каалап жатканы ошол жерде кан төгүлсө, мүмкүн ошонун айынан бир чоң жаңжалга айлантуу булардын түпкү максаты. Ошондон бийлик бул жерде абдан кылдаттык жана чеберчилик кылып, бул ишти мыйзамдын негизинде алып кетиш керек. Бүгүнкү саясий кырдаалда Атамбаевди жактабайм, ошол эле учурда каршы пикиримди дагы айтпайм деген саясатчы Чыныбай Турсунбеков маек учурунда жеке пикирин ортого салды. Мында бир тараптуу баа бериш, момундай болуп калды деш мен үчүн кыйын ба, иштин баарын билбегенден кийин. Бирок кандай гана болбосун, Атамбаевден адамдан кемчилик издесек көп нерсени тапсак болот. Көп нерсени тапсак болот. Бирок Атамбаевдин учурундагы жасап аткан иштерге биз учурунда жакшы баа берип, Атамбаевдин тушунда энергетикалык көз карандысыкка жеттик, Атамбаевдин тушунда жолдор курулуп баштады деп элге чыгып айтып жүргөн эсбикачылардын бирөөсү менмин да. Анан бүгүн чыгарып, жок андай болгон эмес деп башка сөз айтыш менин адамдык абелиме туура келбейт да. Мамлекетти 6 жыл башкарган өлкө башчысынан экс макамынан ажыраттуу кадамы туура же туура эмес болгону коомчулукта кызуу талкуу жаратып, мындан кийинки саясий абал кандай өнүгөт деген суроо көпчүлүктүн көңүл чордонунда.